Бирок ушул жыл биз үчүн өтө саясий мектеп жана тарыхый сабак тарабынан мындай ушундай өтө бир чоң бир менин оюмча өтө позитивдүү жана элдин жеңиши болду десек болот. Анткени мына былтыркы шайлоодон кийин кээ бир күчтөр ушул эл тарабынан шайланган жаңы президентибизди ушул тең көрбөй же болбосо толук кандуу бийлик катары тааныбай кандайдыр бир тымызын керек болсо переворотко чейин барганга болгон. Бул эл шайлаган президентибизди кандайдыр бир бурчка же керек болсо куурчактай эле көрсөтүп эле мына кышында жазында биз ошону сезип көрүп, анан ошол жерде өтө чоң коркунуч болгон. Өтө чоң коркунуч. Бул демократиябыз үчүн, конституциялык өзүбүздүн бийлигибиз үчүн, элдин бийлиги үчүн бул өтө чоң коркунуч болгон. Анткени тымызын күчтөр элдин бийлигин тааныбай, элдин тандоосун, каалоосун, ошол эле мөөнөттүн, бийликтин мөөнөттөрүнүн чектелүүлүгүн, жалпы бийликтин чектелүүсүн тааныбай, кандайдыр бир ошону колго алуу боюнча тымызын иштер жүргүзгөн. Ошондуктан ошол жерде биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков ошого макул болбой, ошого туруштук берип, сурулуп чыгып, элдин тарабына, анан элдик президент болом. Анан мына жанагы мурдагы пресс-конференциясында айткандай, мына мен өзүмдүн жолум, мен мурунку президенттердин баарын сыйлайм, бирок өзүм Сооронбай Жээнбеков болом. Өзүмдүн мөөнөтүмдү колдон келишинче аткарам. Анан кийин мөөнөтүмдөн кийин түшөм бийликтен, эл арасына кайтам, анан башка биреулөргө акыл үйрөтпөйм деген. Менин оюмча саясий жактан бул өтө чоң жетишкендик болду жана элдин жеңиши болду. Демек, өтүп бараткан жылда бийликтин негизги жеңиши баягы саясий жагын алганда ушул болду? Саясий жактан албетте биз жаңы президентибиз мына бул жерде аппарат жетекчисинин орун басары да айтып атат. Албетте биз эми канча жылдан бери биз ошол бир тараптуубу же болбосо толугу менен болбой калган. Биздин саясат ушул улуттук кызыкчылык мен эми өтө эле мындай жыгылгандын үстүнө баягы жаңы жылда келатат. Биз өтө мындай негативдүү аны тебелеп же сындаган кереги жок. Анткени биз бир жыл бою айттык. Биз бир канча жыл мурун айтып аткан сөздөрүбүздүн баардыгы азыр туура чыгып атат. Анткени эми жөн эле жерден душман таап, ушул көбөйтүп, анан кандайдыр бир араздашып, дагы кандай бир эмелердин баардыгын албетте мына президентибиз мына биринчи күндөн баштап, мына мисалы былтыр ушул убакта Казакстан менен кандай эле. Мына жакын эле ушул жерде ЗОТ менен бир тууган биздин боордош элибиз ошол бизге автоматтарын каратып, ошентип турган жерден мына ал жерди барып чечти. Ошол бул эң эле оңой болгон эмес, эң эле кыйыны. Бирок анды дагы мына бизге деталдар ошончолук мындай чачыбыз мындай тик турчу бир ала билбейм, бул бийлик Сооронбай Шариповичтин өкүлдөрү өздөрү качан айтып берет. Бирок мен билишимче, даже ошол бийликтен кеткенден кийин дагы сен барбайсың. Сен Нурсултан Назарбаевка эч кандай алдынан өтпөйсүң. Жабылса жабыла берсин, ал чек ара жабылса жабыла берсин деген ошондой дагы аракеттер болгон. Ошого карабастан мына менин оюмча ошол өтө албетте Түркия деп атабыз, Россия, Кытай, АКШга да барып келди биздин жетекчибиз. Бирок мен үчүн өтө маанилүү болду. Ошол биринчи күндөн баштап барбайсың деген, кирбейсиң, саламдашпайсың. Мен үчүн деле, значит, мен тарапта болосуң. Жабылса жабыла берсин деген жерден Сооронбай Шарипович ошол биринчи күндөн баштап өзү барып ушул элдик, мамлекеттик, экономикалык, анткени миллиардтаган биз үчүн зыян келтирилип аткан ошол маселени биринчи күнү чечкен дагы өтө чоң жетишкендик болду. Тышкы саясаттагы ишин бул Казакстан коңшулары менен болгон мамиледен тышкары дагы кандай көрө алдыңыз да тышкы саясатта баягы? Эми тышкы саясатты биз эми менин оюмча бул албетте жанагы мурунку катачылыктардын баардыгын оңдоп кайра ошол эми бунун баардыгы жеке ишеним да, жеке ишеним. Баягы мурункуларды оңдоп, анан жаңы киши келип, бунун диалогторун түзүп атат, ошол жерде жеке мамилелерди түзүп атат, ошол биздин негизги партнерлор менен.
аларга дагы мындай жөн эле жаңы киши келди деп туруп эле алар кучак жайып тосуп баягы эски ишке ашпаган пландарды деле мына сен менен деп туруп даяр эмес. Алар менен да иштеш керек, убакыт, алар менен ишенимге кирсетип, баягы мурункудай жок, чалкасынан кетип бул контрактты жоё салып, биягынан кетип мына Россиянын эле Русгидросын жөн жерден же кесибиз бүткөн жок, же орто жерде жанагы 37 миллион доллардык мына мисалы контракт. Мунун баардыгы албетте өтө чоң зыянын келтирген биздин экономикабызга. Анан азыркы учурда дагы мына бизде дагы айтылып атат, мындай эми туура биз бир жыл бою өтө чоң саясий бир биз үчүн жанагындай өтө жаңылыктар да кызык болду, кандай болду. Анан азыр эми албетте башталып атат. Мына кышында анан жанагындай баалар, анан жадыгы экономика, жумуш, бунун баардыгы айтышыбыз керек. Бул баягыдай объективдүү маселе. Бул бир заматта баардыгы оңолбойт. Өзгөчө тышкы инвестициялар, жанагындай чоң долбоорлор ал бир жумада же 1-2 айда чечилбейт. Бунун баардыгын мен ишенем президентибиз аппараты менен жаңы жетекчилер менен иштешип атат деген ойдомун. Бунун баардыгыбыз эми үмүт этип туралык. Албетте саясат өтө кызыктуу болду. Эми негизги албетте этап бул экономикалык бир жыйынтыктарга жетишибиз керек.